Президент депутаттарды иш башкармалыкты бөлүү оюнан кайтууга чакырды. 10 миллион сомдук баңгизат жасаган лаборатория жок кылынды. Ысык көлдөгү өрт кырсыгынан 3 бала каза болду. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы күндүн маанилүү делген жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңеш менен президенттин иш башкармалыгынын бириктирилиши боюнча депутаттардын сынына жооп берди. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасына жазды. Жогорку кеңештин иш башкармалыгы президенттин иш башкармалыгы менен биригип калыптыр. Кайра өзүнчө бөлүп алалы деген пикирлериңиздерден кайтышыңыздарды өтүнөм. Президентте, парламентте, министрлер кабинетин бир эле иш башкармалык тейлейт. Баарына бирдей баш ийет. Бул мамлекеттик мекеме. Силерди тейлейм, а силерди тейлебейм деген принцип болбойт. Эмне муктаждык болсо билдирме бересиздер, камсыз кылышат. Кылбайбы арыз жазгыла. Жетекчилери дароо жооп беришет, керек болсо кызматтан кетишет, деди президент. Я даже не знаю, что сказать. Өлкө башчысы иш башкармалыктардын өзүнчө болушу көп каражатты талап кыларын айткан. Басы 10 миллион сомго жакын психотроптук заттар менен баңгизатты жасаган лаборатория жок кылынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлап, видеосун жарыялады. Маалыматка караганда, кылмыштуу топту кармоо үчүн Ички иштер министрлигинин баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жана ошондой эле Бишкек шаарынын Октябрь райондук милициясы биргеликте иш алып барган. Жазык кодексинин 267 беренесине ылайык катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Telegram мессенджери аркылуу иштеген интернет-дүкөн аныкталган. Ладно, неплохо. Милиция кызматкери аталган дүкөндүн администратору менен жазышып, 100 грамм синтетикалык баңгизатын сатып алмай болгон. Сүйлөшүлгөн ба 300 000 сомдон ашкан. Натыйжада баңгизат жасоочу жашыруун жайды уюштуруп жана кардарлар менен сүйлөшкөн К.А. аттуу жаран кармалды деп айтылат билдирүүдө. Ысык көл облусуна караштуу Ак Суу районундагы совхоз айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 3 бир тууган балдар каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон. Үйдүн ээлерин, балдардын ата-энесин кошуналары куткарып калган. Өрт 22:20дан өтүп өчүрүлгөн. Түшкү саат 15:00 чамасында башталган өрт кечки саат 22:00дөн өтүп өчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Алдын ала маалымат боюнча өрт үй ээлеринин кызуу абалда тамекини этиятсыз колдонгонунан келип чыккан. Соңку учурда Кыргызстандын аймагында өрт кырсыгы көп катталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жыл башынан бери 2900дөн ашык өрт кырсыгы катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 17%га көп. Кырсыктан 40 киши каза болсо, анын ичинен 10-го жакыны жаш балдар. Адистердин айтымында кырсыкка көп учурда электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык себеп болот. Ушуну менен берүүнү жыйынтыктайм, саламатта калыңыздар.